Кумтөр кеніндегі ар кандай кесиптеги күчүрмөн команданын курамына жакынкы 1 жылдан бери жаңы глицолог адиси кошулду. Глицолог бул мөңгүлөрдүн абалына көз салып, аны изилдеген окумуштуу. Бакыт Эрменбаев Кыргызстандагы дал ошол сейрек кесиптин ээси. Ал глицология боюнча Россияда, Кытайда билим алып келген. Ал ээрип жатканды биз атайын жанакындай глицологиялык методдор менен изилдейбиз. Мөңгүлөрдүн үстүнө атайын рейкаларды орнотконбуз. Ошол рейкалардын жардамы менен биз канчалык деңгээлде ээрип жаткандыгын ошолордо аныктайбыз. Тоо кен өндүрүшүндө абага сөзсүз чаң учат. Кумтөр кенинде чаңдын мөңгүлөргө таасирин азайтуу үчүн жаңы глицолог адисинин сунушу менен уникалдуу чаң басуучу техника сатылып алынган. Чаң сапырылбай дароо басылып, жаңы техника өз эффективдүүлүгүн көрсөтүүдө. Ошондой эле Кен Кыргызстанга өтөөр замат Петров көлүнүн тегерегин бекемдөө боюнча масштабтуу иштер жасалды. Көлдөн агып чыккан дарыянын угу дагы кеңейтилген. Суунун агымын, деңгээлин күнү-түнү онлайн көзөмөлдөөчү аппараттар орнотулган. Бул жана башка чаралар Петров көлүнүн жырылып кетүү коркунучун дээрлик жокко чыгарды. Петрова көлүнүн жырып кетүү маселеси боюнча көптөгөн көйгөйлөр көтөрүлүп атат. Бул боюнча дагы тиешелүү керектүү болгон изилдөө институттарынан адамдардын катышуусу менен бул жерде изилдөөлөр жүргүзүлүп, батиметриясы жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө ошо изилдөөнүн жыйынтыгы менен Петрова көлүнүн жырып кетүү коркунучу жок экендиги тастыкталды. Учурда компаниянын экологиялык саясаты стратегиялык пландаштырууга негизделүүдө. Экологиялык иш-чаралар планынын аткарылышын тиешелүү мамлекеттик органдар көзөмөлдөйт.